Же болбосо ислам динин туура колдонбогон жагдайда мына ошондой диний экстремизм деп айтууга болот. Жалал Абадта казият тарабынан диний экстремизм жана терроризмдин алдын алууга багытталган чоң масштабтагы иш-чара өткөрүлдү. Анда мектеп директорлору, мекеме ишканалардын жетекчилери катышып, учурда коомдогу актуалдуу маселелер талкууланды. Биздин мамлекетте дин эркиндиги бар, дин тутуу эркиндиги бар. Дин тутуу деген ошол уятуу жерин жапкан кыздар экен. Кыргызда жакшы сөз бар. Ар бир кыйындын, ар бир чыгандын артында мыкты эне турат дейт. Кыргыздын мыкты энелери эч качан төшүн ачып, башка жерин ачып жүргөн эмес. Эми бүгүн уятуу жерин жаап жүргөн кыздарды көрсөк, биз аларга толеранттуулук менен мамиле кылсак, эгерде баягы жогорудагы айткандай биздин өзүбүздүн мындай бир кыр албастыктарыбыз болсо, аны ичибизде жашырсак. Учурда талаш жараткан мектеп окуучулардын жолук менен келүүсү да ортого салынды. Ошону менен бирге эле жаштарды ыймандуулукка тарбиялоо жана коомчулукка туура багыт берүү керектиги белгиленди. Форманы жөнөкөй жеринен чыгарган жок эч ким. Формага теңсиздиктин деңгээлине чыккан. Мына астында сөйлөгөндөр айтып кетти. Бай адамдарыбыз пайда болду. Колунда жок адамдарыбыз болуп калды. Түрдүү адамдарыбыз болуп калды. Окуучуларыбыз, мугалимдерибиз караганда 10 эсе ачык кийип келди. Бул хижабы жок дегенди айтпаш керек. Конституцияда дагы, билим берүү мыйзамында дагы ачык даана жазылып турат. Баш кийимге чектөө жок. Ошол эле мезгилде баш кийимге чектөө жок болгону менен кээ бир жерлерде мажбурлап салым деген жерлер бар, мажбурлап чеч деген жерлер бар. Аларга барбаш керек. Ким ниет кылып, ким ыхлас кылып жолу салынса, ага жол каршылык кылбашыбыз керек. Диндин теориясын окутушубуз керек. Аны имам айта албайт. Аны мечит түшүндүрө албайт. Именно дин деген эмне? Анын определениясын, анын классификациясын, анын деген формаларын, функцияларын түшүндүрүшүбүз керек. Дүйнөлүк диндерди түшүндүрүшүбүз керек. Улуттук дин деген эмне? Диний ишеним деген эмне? Ошолордун баардыгын түшүндүрбөсөк, балага жетпейт. Аталган иш-чараны УКМКнын Жалал Абадтагы башкармалыгы демилгелеп, шаардык билим берүү бөлүмү жана облустук казият биргеликте уюштурушкан. Иш-чаранын максаты ар кандай провокацияга жол бербей, өлкө ичиндеги тынчтыкты сактоо болуп саналат. Кыргызда жакшы сөз бар, чымчыкты болсо дагы касап сойсун деп. Ошону ар бир адис өзүнүн жанагы сөзүндө жеткиликтүү кылып айтып берсин деп сиздерге мүмкүнчүлүк бердик. Бардыгыңыздар эң жогорку деңгээлде айтып бердиңиздер. Мен сиздерге өзүмдүн атыман, Жалал Абад областык мусулмандар казиятынын атынан жана биздин казият жамаатынын атынан терең ыраазычылык билдирем. Диний экстремизм жана терроризмдин алдын алуу иш-чаралары райондордо жана облус аймагында буга чейин өткөрүлүп келген. Ал мындан кийин да улантылмакчы. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.